маңдайына тартып атам. Анкара шаарында жашап эмгектенип жүргөн кыз-келиндер тобу алгач улуттук кийимдерибиздин өзгөчөлүктөрүнө жараша жасалгаларын көрүп даярданышты. Кыргыздын маданий көркөм дөөлөттөрүнүн бири болгон баш кийимибиз элечекти даңазалоо вазифасы Жумагүл айымда. Ал көп убакыттан бери улуттук кийимдерди чеберчилик менен тигип, жасалгалап, бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Маңдайында тарткы деп аталган, мунун ичинде ак көрүп турасыздар мына. Буну алыскы жоодо жүргөндөрдө болобу, жолдо болобу, бир жаракат алып калса, бир жер сынып кетсе, же бир кокустук болсо, ошону чекесинен алып байлаган. Андан сырткары дагы бир өзгөчөлүгү энелерибиздин сарамжалы, өздөрүнүн алтын күмүштөрүн, өздөрүнүн керектүүлөрүн мына элечектин бул каттарына кыстарып катышкан. Кыргыз кийимдери бул улуттук өзгөчөлүгүбүз, этностук тарыхыбыз. Саркиштелип жасалган бул баалуулуктарыбыз өзгөчө, көзгө көркөм көрүнөт. Аял затынын ажарын ачып, жамалына жарашып турат. Бул улуулукту даңазалоо максатында патриот айымдарыбыз жүрүш уюштурушту. Алар Анкаранын борбордук көчөлөрүндө жана жайларында катар тизилип алышып, басып, улуттук кийимдерди демонстрациялашты. Жүрүштүн негизги максаты кыргыз эли улуу эл. Ушул кыргыз элимдин улуулугун, деги кыргыз аял затынын сулуулугун даңазалоо болду. Ошон менен бирге ата бабаларыбыздан калган көрөңгөлүү мурастары, каада салттары, үрп адаттары, жакшынакай формалар, эч бир жерде жок формалар бизде бар. Улуттун оңгусу болгон каада салттарыбыздан бала бешикке салуу жөрөлгөсү да жасалып, ага Анкарада жашаган вандык кыргыз туугандар көмөк көрсөтүштү. Наристени бешикке бөлүү адаттагыдай ырым-жырымдар менен коштолду. Буга ылайык тегеректеген кыз-келиндер ортону шаңга бөлөп, иш-чараны ыр-күй менен улантышты. Илгертеден бери келаткандай баланы бешикке ырымдап, чүкүгө салып, чүкөдөн коюп, балкадан коюп, ырымдап жасалган каада салтыбыз баланын өсүшүнө дагы, чоңоюшуна дагы эң жылуу, кышкысын жылуу болот, бутуна, колуна жылуу болсун деп, бутуна жылуулугун ороочулгосун коебуз. Жаз майрамына карата уюштурулган атайын концерттик программа көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болду. Анкарада окуган студенттер жана иштеп жүргөн ар кыл таланттардын ээлери өнөрлөрүн тартуулашты. Мындан сырткары Кыргызстандан да таланттуу ырчылар келишкен. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.